Бишкек Нарын-Торғар Тунаа жолунун жээгиндеги чыккан өрт чектөөгө алынды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Бишкек Нарын-Торғар Тунаа жолунун 61-чакырымында аянты болжол менен 5 гектарга жакын бактарак жана куураган чөп күйүп жатат. Өрт өчүрүүгө 3 бөлүм тартылды. Өрт саат 19:46 чектөөгө алынды. Кошумча маалымат берилет деп билдиришти ÖKM'дан. Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулла Бозоров облус кеңешинин жыйынында ашыкча салмакта жүргөн адамдарга ар бир арыктаган килограмм үчүн 500 000 сум берилерин билдирди. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басмалары жазып чыгышты. Маалымат кылайык, Бозоров дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна таянуу менен оорулардын көбү ашыкча салмактан туура эмес тамактануудан келип чыгаарын айткан. Биз анализдеп көрсөк кант диабети менен 32 000 бейтап каттоодо туруп жабыркап келет. Алардын 20 000 дейинде гана бул илдет ата бабасынан өтүптүр деген ал. Жакында ал жерлерде атайын комиссиялар түзүлүп, чиновниктердин салмак таштоосуна көз салаарын кошумчалаган. Бул программага жергиликтүү поликлиникаларга каттоого туруп катышса болот. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.